Таң зардан көмір кампага келип көмір алууга шашылган Чаек айылынын тургуну мугалим Бурул Ырсалиева буга чейин көмір кампалар ачылбай, эл кыйналып келгенин айтып, учурда айылдарда көмір кампалар ачылып, элге арзан баада көмір отундары үзгүлтүксүз берилип жатышына ыраазы болууда. Топ базарынын ачылышына эң аябай чоң ыраазычылык билдиргибиз келет ушуну Жумгал районуна. Себеп дегенде эл аябай ушул жердин көпчүлүгү эң арзан эми 3000 3,5 болуп кетчү баягы кыш катуу деме болгондо. Азыр болсо 2001 демеден берип атат, 2,5 эң кымбаты дегеничи. Биз үчүн эл үчүн жакшы болуп атат. Ар бир айылдагы көмүр кампаларга көмүр өз убагында түшүп турса, элде көмүрдө маселе жаралбастыгын айткан айыл тургуну көмүрдү жеринде элеп, ташып кеткенге кампалар ыңгайлуу экенин ырастайт. Бу жерден 3 айыл өкмөт алат, Гөгөй, Кызыл Жылдыз, Чаек айыл өкмөтү болуп. Ошо Гөгөй айыл өкмөтү, Кызыл Жылдыз айыл өкмөттөрү өзүнчө ушундай көмүр кампашса, бул жерден Чаек айыл өкмөтүнүн элине кенен кесир жетишмек. Ошол ортодо күнүгө көмүр келбей, ортодо үзгүлтүк болгондо кичине эл көмүр алуучулар көп болуп калып атат да, жетишпей калып атат. Ал эми Жумгал мамлекеттик администрациясынын өнөр жай, транспорт жана экономиканы өнүктүрүү боюнча баш кадиси Майрамбек Рыскуловдун айтымында, район боюнча жалпы 19 көмүр кампасы уюштурулуп, анын 16сы Кара Кечи көмүр ишканасы тарабынан ачылганын, ишканага жаңы келген хобо унаалар менен кампаларга көмүр үзгүлтүксүз түшүп жатканын билдирет. Учурда биздин Жумгал районунда жалпы 19 көмүр кампасы уюштурулуп, көмүр кампасы ачылган. Анын ичинен ошо 19-ун ичинен 16 кампасын биздин Кара Кечи көмүр ишканасы ошо көмүр отуну менен камсыз кылууда. Өзүңүздөр билгендей, ушу жакын арада келген ошо Кара Кечи ишканасына жаңы келген хоболор ушул смендешип 5 хободон ушу күнүнө ошо айылда район аймагында уюштурулган көмүр кампаларына көмүрлөрдү жеткирип берүүдө. Эскерте кетсек, бүгүнкүгө Кара Кечиде 1,166,560 тонна көмүр казылгандыгын белгилейли. Нургүл Курманалиева, Мирбек Асаналиев, Жумгал району, Өлкөдеми.